Илгертен адамдар суу бетинде парус менен ары бери каттам жүргүзгөн. Бирок парус кемелери шамалга, аба ырайына абдан көз каранды эле. Ошентсе да адамдар деңизде сүзүү үчүн парустуу кемелерди колдонуп келишкен. Кийин кыймылдаткыч ойлоп табылганда, бул тармак түп тамырынан өзгөргөн. Бул чыныгы өнөр жай революциясы болуп, адамзат үчүн чоң секирик болгон. 19-кылымда парустуу кемелер акырындап эскилиги жетип, алардын ордун пароходдор ээлей баштады. Ал парустуу кемелерден айырмаланып, пароходдордун кыймылы шамалга, аба ырайына көз каранды эмес эле. Ошондуктан жүк же жүргүнчүнү каалаган убакта, каалаган график менен жеткирип башташат. Пароход деп аты эле айтып тургандай, ал буу менен жүрүүчү кыймылдаткычка ээ болчу. Ал ошол учурдун эң негизги энергия булагы болгон көмүр менен жүрчү. Ошол учурда адамдардын көп саякаттап көп каттаган багыты Европа, Америка багыты болгон. Дал ушул багытта жүргүнчүлөрдү ташуучу деңиз компанияларынын ортосунда катуу атаандаштык күч алат. 20-кылымдын башында британиялык White Star Line компаниясы атаандаштарынан ашып түшүү үчүн бир эмес 3 суперлайнер курууга буйрук берет. Ал кемелерге Олимпик, Титаник жана Британик деген аттар берилет. Эл арасында 3 эгиз деп да аталып келет. Бул кемелер ылдамдыгы, көлөмү, шарты, ыңгайлуулугу менен башкаларды артта калтырчу. Жүргүнчүлөргө максималдуу шарттарды түзүү үчүн андан каражат аяган эмес. Бул 3 кеменин бири Титаник, дүйнөдөгү эң чоң кеме жана ошол учурга чейин адам колу менен жасалган эң чоң транспорт каражаты болгон. Анын узундугу 3 футбол талаасындай, ал эми бийиктиги 17 кабаттуу үйгө тете эле. Сан менен айтканда, узундугу 269 метр, туурасы 28 метр болгон. Кеме жалпысынан 3500гө жакын адамды батыра алчу. Жүргүнчүлөр үчүн ар түрдүү шарттар түзүлгөн. Мисалы, жылуу бассейн, түрк мончосу, спорт зал, ресторандар, китепкана, тамеки чегүүчү салондор, ачык жана жабык сейилдөөчү палубалар, эмен жана жаңгак менен кооздолгон кең тепкичтер бар эле. Ички көрүнүшүнө айнек күмбөздүн астында жайгашкан 1-класстагы салтанаттуу чоң тепкич өзгөчө көрк берип турган. Кымбат эмеректер коюлган люкс бөлмөлөр өзгөчө суктануу жараткан. Престиждүү мейманканада эмес, деңизде, кемеде экениңди бир гана тегерек иллюминаторлор билгизип турган. Титаник коопсуздукка да өзгөчө көңүл бурган. Ал үчүн чөкпөс система ойлонуп табылган эле. Кеменин төмөнкү бөлүгү суу өткөрбөгөн тосмолор аркылуу 16 бөлүккө бөлүнгөн. Алдыңкы же арткы тарабындагы 4 бөлүккө суу толсо да, кеме тең салмак сактап сууда сүзүп тура алмак. Ошондуктан куткаруучу кайыктан 20 чакты гана коюшкан. Алар кемедеги адамдардын жарымынан азын гана батыра алчу. Бирок бул ошол мезгилдеги эрежелерге ылайык келет деп эсептелип, кемеге сууга чыгууга уруксат берилген. Ал эми 20 кайыктан ашкан жерди 1-класстагы жүргүнчүлөргө кенен болуш үчүн ошол боюнча калтырышкан. Деңизге түшүрүү салтанатында илгертен жасалып келген салтты бузуп, жөн эле сууга түшүрүшөт. Илгерки салтка ылайык Титаник курулуп бүткөндөн кийин анын бортуна шампан бөтөлкөсүн сындырышы керек болчу. Бирок куруучулар бул салтты эскинин калдыгы деп эсептеп, Титаник ансыз да сууга чөкпөс бышык металлдардан жасалган деп ойлошкон. Ырым-жырымды жактагандар бул аракет Титаниктин чөгүшүнө алып келген дешет. Ошентип Титаник сапарга аттанат. 1912-жылдын 10-апрелинде Титаник Европадан Америкага багыт алган биринчи сапарына чыккан. Сапарга чыгаар алдын жагымсыз окуяга туш болот. Саутгемптон портунун жээгинде токтоп турганда, ага жакын жерде турган Нью-Йорк аттуу пароход суу толкунунан улам арканын үзүп кетип, Титаникти сүзүп кете жаздайт. Кемелер бири-бирине сантиметр аралыкка чейин келип токтоп калат. Мындан тышкары Британияда көмүр казуучу шахтерлордун көтөрүлүшү чыгып, көмүр жетишпей калат. А Титаник көмүр болбосо бир кадам да жыла алмак эмес. Бул көйгөйдү чечүү үчүн башка кемелердин көмүрүн сатып алып, кампаны толтурат. Мындан улам башка кемелер ошол күнкү рейсин токтотууга аргасыз болушат. А билетин тапшырган жүргүнчүлөр Титаникке билет алууга шашылышат. Бир канча тоскоолдуктар болсо да, аны оңдоп түзөп, Титаник акыры сапарга аттанат.
Британиядан чыккан Титаник Францияга жана Ирландияга токтогондон кийин багытын Америкага бурат. Америкага баруу үчүн 2 жол бар болчу. Титаниктин капитаны Атлантика океаны аркылуу баруучу жолду тандайт. Бул жолдо муз талаалары жана чоң айсбергдер көп кездешчү. Ал мезгилде деңизчилер бул коркунучту этибарга алышкан эмес. Себеби адам өмүрүн алган чоң кырсык көп болгон эмес болчу. Бирок ал күнү Титаниктин жолун тосуп айсберг келе жаткан. Ал 1909 жылы Гренландиядагы муз мөңгүдөн бөлүнүп, дал ошол Титаник өтчү жол тарапка бара жаткан. Бул узундугу 1 чакырым чыккан айсберг 1912 жылдын апрель айында Ньюфаундлендтин тушуна жетип калат. Титаникте болжол менен 2200дөй адам болгон. Алардын жарымынан көбү жүргүнчүлөр эле, калгандары кызмат көрсөткөн азистер болгон. Кеменин ички шарттары 3 класска бөлүнүп, 1-класста ошол доордун эң бай жана таасирдүү адамдары жайгашкан. 2-класс орто кирешелүү жүргүнчүлөрдөн турган. 3-класста негизинен жакшы жашоо издеп келе жаткан жакыр эмигранттар, үнөмдүү жүргөн саякатчылар, ошондой эле ар кандай кесиптеги квалификациялуу жумушчулар да болгон. 3-класс 1 жана 2-класстардан тосмолор менен бөлүнгөн. Бул жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуу үчүн жасалган иш болчу. Титаниктин капитаны 62 жаштагы Эдвард Смит болгон. Ал өмүрүнүн жарымынан көбүн White Star Line компаниясында иштеп, аброю жогору кызматкер катары саналган. Кеменин офицердик курамы да эң тажрыйбалуу деңизчилерден турган. Мындан тышкары кемеде Титаниктин түздөн-түз жаратуучулары да бар эле. Курулуштун демилгечиси White Star Line компаниясынын башкы директору Брюс Исмей жана кеменин башкы конструктору Томас Эндрюс болгон. Титаниктин жолго чыкканына 2 күн болду. Бул учурда Ньюфаундлендтин тушунан өткөн айсберг менен Титаниктин аралыгы болжол менен 2000 чакырым болчу. Тагдыр чечкен түн 14 апрелде айсбергдер тууралуу көптөгөн эскертүүлөр айтылат. Ошого карабастан Титаник 21 узел ылдамдык менен толук жүрүштө бара берген. Деңизде ылдамдыкты узел менен айтышат. Мисалы 21 узел болжол менен саатына 40 чакырым ылдамдык. Ал учурда асманда ай жок болчу. Жылдыздар гана жаркырап турган. Аба ырайы шамалсыз болуп, деңиздин бети күзгүдөй жылмакай көрүнгөн. Көптөгөн жүргүнчүлөр кийинчерээк ал түнкү катуу суукту эстешкен. Күндүз абанын температурасы +6 градус болсо, кечинде 0 градуска чейин төмөндөгөн. Капитан өз каютасында эс алып жаткан. Кемени анын жардамчылары башкарып турган. Түн ортосунда алдыны карап турган деңизчи кеменин түз багытында болжол менен 500 метр аралыктагы айсбергди байкайт. Бул тууралуу дароо эле капитандын 1 жардамчысы Уильям Мердокко башкаруу көпүрөсүнө билдиришкен. Ал артка жүрүш берип, штурвалды буруп, айсбергди сол жактан айланып өтүүнү буйруган. Бирок Титаник өтө чоң болгондуктан инерция менен алдыга жылууну улантып, өтө жай бурулуп бара жаткан. Мындай абалда кагылышуудан качууга мүмкүн болбой калат. Саат 23:40 лайнер оң борту менен айсбергке капталынан сүрүлүп тийип өтөт. Болжол менен 10 секундча убакыт өткөндө муз кеменин суудан ылдыйкы болот каптамасын тешип өтөт. Үстүнөн билинбеген менен суунун астынан алган зыян абдан коркунучтуу болгон. Суунун катуу басымы алдыңкы 5 бөлүгүнө кире баштаган. Пароход 4 бөлүгү толсо да сүзүп тура алмак. Бирок 5 бөлүктен бир заматта толгондо сүзүп туруу мүмкүн эмес болчу. Ошентип жабыркаган бөлүктөр толгондон кийин суу кошуна бөлүктөргө өтүп, акырындап бүт бөлүктөрдү каптай турганы түшүнүктүү болду. Чөкпөс деп эсептелген лайнер акырындап жай-жайдан чөгүп баштады. Кеме жай чөгүүнү баштаганда үстүндө паника, эвакуация башталды. Капитан дароо эле эфир аркылуу жардам сураган сигналды берүүнү жана жүргүнчүлөрдү куткаруучу кайыктарга отургузууну буйрат. Алгач аялдар менен балдар чыгарылмак. Башында адамдар эмне болуп жатканын түшүнбөй, кемени таштап кетүүгө шашылган жок. Анткени кеменин кыйшайганы билинбей, жарыктар иштеп турган. Ошондуктан алгачкы кайыктар жарым-жартылай бош абалда түшүрүлгөн. Аялдар менен балдар күйөөсүнөн, аталарынан бөлүнгүсү келген эмес.
кырдаалдын чындап эле кооптуу экени билингенде эвакуация ылдамдай баштады. Паника күчөдү. Айрымдар өмүрү үчүн акыркы демине чейин күрөшсө, башкалары тагдырына моюнсунуп өлүмдү тынч күтүп турушкан. Ошолордун бири оркестр акыркы мүнөткө чейин музыка чертип турган. Бирок музыкага эч кимдин көңүлү жок. Шашылып, жан сактап калууга аракет кылышкан. Капитан Эдвард Смит менен башка конструктор Томас Эндрюс өздөрүн куткарууга аракет кылышкан эмес. Ошол маалда кеминин тумшугу жагы акырындап суу астына кетип, арткы бөлүгү улам жогору көтөрүлө баштаган. Бир маалда конструкция чыңалууга чыдабай, корпус экиге бөлүнүп кетет. Алгач тумшук жагы чөгүп кеткен. 2 мүнөттөн кийин арт жагы да толугу менен сууга кеткен. Айсберг менен кагылышкандан кийин Титаник жалпысынан 2 саат 40 мүнөт сүзүп турган. Бул убакыт ичинде дээрлик баардык куткаруучу кайыктар сууга түшүрүлгөн. Акыркы 2 кайыкты суу жууп кеткен. Жалпысынан кайыктарга болжол менен 700дөй адам баткан. Калгандарынын пешенесине аман калуу буйруган жок. Болжол менен 1500дөй адам муздак сууга түшүп калган. Тынч түн, айлана капкараңгы. Жакын арада жээк жок. Адам чыдагыс какшаткан суунун муздагы. Кайыктар жана жардам сураган үндөр абаны жаңыртат. Жарым сааттан кийин кыйкырган, жардам сураган үндөр акырындап басаңдай баштады. Куткаруучу 20 кайыктын ичинен болгону 2 гана артка кайтып келип, онго жетпеген адамды куткарып калган. Кийинчерээк эсептеп көрүшкөндө, кетип калган кайыктарда дагы 400 адамга орун бар экени аныкталган. Титаник сууга чөккөндөн кийин 1,5 саат өткөн соң кырсык болгон жерге Карпатия кемеси келет. Ал деңиз бетинде калкып жүргөн тирүү калган адамдарды куткарат. Бирок сууда тоңуп, жардам сураганга үнү жетпей кала бергендер да болот. Трагедиядан кийин дагы 1 ай бою түндүк Атлантиканы кесип өткөн кемелер суу бетинде сүзүп жүргөн адамдардын жансыз денелерине туш болгонун айтышкан. Мындан улам деңизчилер бул аймакты калкып жүргөн көрүстөн деп атап коюшкан. 300дөн ашык сөөк жээки жеткирилип, жерге берилген. Алардын көбү 1-класстын жүргүнчүлөрү болгон. Калган 1000ден ашык адам океанда дайынсыз жоголгон. Bir нече жыл бою көптөгөн капитандар Титаник чөккөн аймакты айланып өтүүгө аракет кылышкан. Кырсык тууралуу гезиттер жазгандан кийин бүткүл дүйнө бул кырсыктын масштабына таң калган. Кырсыктан кийин тергөө жана жоопкерчиликти териштирүү башталат. Титаниктин кыйрашы тууралуу гезиттер жазганда бүт дүйнөнүн көңүлү ушуга бурулат. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кырсык болгон күнү лайнердин радистери кеминде 6 жолу айсберг тууралуу эскертүү алгандыгы аныкталган. Бирок бул билдирүүлөрдүн болгону 4-өө гана башкаруу көпүрөсүнө жеткен. Башкаруу көпүрөсүндө кабыл алчу адам телеграммалар менен алек болуп көңүл бурган эмес. Акыркы эскертүү кагылышууга 40 мүнөт калганда түшкөн. Бирок Титаниктин радисти билдирүүнү аягына чейин укпай байланышты үзүп салган. Себеби ал ошол учурда жүргүнчүлөрдүн жеке телеграммаларын жөнөтүү менен алек болуп жаткан. Муз коркунучу бар экенине карабастан, Титаник максималдуу ылдамдыкта жүрүп жаткан. Бул ошол мезгилде кеңири тараган практика болгон. Мындан тышкары, алдыны карап байкоо жүргүзө турган дүрүбү да жок болуп чыккан. Экипаж кезек алмаштырып жатканда, офицерлердин бири дүрбүлөрдү сейфке салып, ачкычын өзү менен кошо алып кеткен. Дүрбү гана эмес, аба ырайы да таасир берген. Адатта шамал суунун бетинде майда толкундарды пайда кылып, айсбергдин айланасында ак көбүктүү сызыктарды жаратмак. Бирок ал түнү шамал таптакыр болгон эмес. Айсберг өзү да жаркыраган ак түстө эмес, күңүрт, караңгы түстө болгон деп айтылат. Мындан тышкары, алдыны карап турган деңизчилер сурак учурунда горизонтто жеңил туман болгонун айтышкан. Ушул факторлордун бардыгы айсберг өтө кеч байкалганына алып келген. Айсберг байкалгандан кийин болжолдуу 1 мүнөт ичинде чукул чечим кабыл алуу керек болгон. Айсбергди айланып өтүү үчүн тумшугун солго буруп, толук артка жүрүш берүү чечими эң туура эмес чечим болгон деп эсептелген. Адистердин айтымында, штурвалды бурууга кошумча сол винтке толук артка жүрүш берип, ал эми оң винтти алдыга иштетип калтырганда пайдалуу болмок. Же болбосо айсберг менен бет маңдай кагылышуу да альтернативдүү чечим катары каралган. Мындай учурда кеме жабыркаса да чөкпөстөн аман калуусу мүмкүн эле.
Бирок чыныгы кырдаалда чечим абдан тез кабыл алынган. Ошондуктан варианттарды карап чыгууга убакыт болгон эмес. Эвакуация учурунда болгону 20 кайык болсо, ошону да толук түшүрүүгө экипаж үлгүргөн эмес. Акыркы 2 кайыкты түшүргөнгө чейин эле суу жууп кеткен. Мындан улам, эгерде 100 кайык болсо да, анын баарын кеме чөккөнгө чейин түшүрүүгө убакыт жетмек эмес деген жыйынтык чыгат. Титаникте ызы-чуу түшүп, жардамга чакырган ак түстөгү ракетаны асманга атканда, андан 20-30 чакырым аралыкта Калифорниан аттуу кеме дрейфте турган. Анын экипажы асмандагы ак түстөгү 8 сигналдык ракетаны көрүп, каютасында уктап жаткан кеменин капитаны Стэнли Лордко кабарлашат. Ал прожектор менен белги берүүнү буйруган, бирок Титаниктен жооп болбогон. Андан ары Калифорниянын экипажы эч кандай чара көргөн эмес. Кийин алар бул көңүл коштугу үчүн айыпка жыгылган. Арадан жарым кылым өткөндөн кийин ошол аймакта түйленге аңчылык кылып жүргөн Самсон кемеси болгону айтылат. Ал асманга атылган ак түстөгү ракетаны көргөндө АКШнын жээк күзөтү көрүп калды окшойт деп качып кетүүнү чечкен. Бирок бул маалымат канчалык чын экени белгисиз. Анткени так далилдер жок. Титаниктин курулушунун демилгечиси White Star Line компаниясынын директору Брюс Исмей аялдар менен балдар кемеде калып жатканда өзү куткаруучу кайыкка отуруп кеткени үчүн газеталарда катуу сынга алынган. Башында аны Титаникти АКШга бат жеткирүү үчүн катуу айдоого буйрук берген деп айыпташат. Бирок сот аны актаган. Анткен менен анын аброю түшүп, White Star Line компаниясынын директорлугунан кетүүгө аргасыз болот. Андан кийин калган өмүрүн элден четтеп жашап өткөргөн. Жалпысынан алганда, бул кырсыкка бирөөнү күнөөлүү деп табуу кыйын болгон. Анткени ал мезгилдеги мыйзамдар жана эрежелер буга жол бербеген. Куткаруучу кайыктардын санынын аздыгы, деңизчилерде дүрбүнүн жоктугу, куткаруу иштеринин начар уюштурулушу кылмыш катары каралган эмес. Кеме кырсыкка учураганда 3-класстагы жүргүнчүлөрдүн абалы өтө кейиштүү көрүнгөн. Алар коридорлордун лабиринттеринен кайык палубасына чыга албай камалып калышкан. Арасынан азап чегип араң жогору чыккандары да кайыктарга илешпей калган. Анткени куткаруучу кайыктардын көбү буга чейин эле сууга түшүрүлүп кеткен болгон. 1912 жылы сот кырсыктын себебин бир нече жагымсыз жагдайлардын дал келишинен болгон деп тапкан. Бирок 1 жылдан кийин башка сот катастрофанын негизги себеби айсберг коркунучу тууралуу эскертүүлөр болгонуна карабастан лайнердин өтө жогорку ылдамдыкта жүрүшү болгон деп тыянак чыгарган. Натыйжада White Star Line компаниясы күнөөлүү деп табылып, жабыркагандарга жана курман болгондордун жакындарына компенсация төлөөгө милдеттендирилген. Чөгүп кеткен Титаниктин калдыктары 1985 жылы 3750 метр тереңдиктен табылган. Кеменин тумшугу жана арткы бөлүктөрү бири-биринен 650 метр алыска түшкөн. Кеменин арткы бөлүгү саатына 80 чакырым ылдамдык менен, винттери өйдө караган абалда спираль сымал айланып барып катуу урунган. Натыйжада палубалар бири-бирине тыгыз басылып, корпусунун айрым катмарлары үзүлүп, жан жакка чачыраган. Кеменин корпусун толугу менен дат басып, таң калыштуу өсүмдүктөр каптап калган. Микробиологдор бул өсүмдүктөрдү металл менен азыктанган бактериялардын топтолушу деп түшүндүрүшөт. Титаниктен адамдын сөөктөрү же скелеттери табылган эмес. Балким аларды деңиз жырткычтары жеп кеткен болушу мүмкүн. Изилдөөчүлөр негизинен абдан көп адамдын бут кийимдерин гана табышкан. Мындай табылгалар ар дайым оор сезим жараткан. Анткени ар бир бут кийим ар бир адамдын тагдырын, жашоосун, өткөн өмүрүн эске салган. Титаник айсбергти сүзүп чөккөнүн баары эле билет. Бирок муз кеменин корпусун так кандайча бузганы тууралуу талаштар алиге чейин токтобой келет. Айрым адистер муну сапатсыз бурамалар соккуга чыдабай домино сыяктуу арт артынан ажырап кеткен дешет. Башкалары болсо кеменин болот каптамалары муздак сууда морт болуп, соккудан ийилбей жарака кеткен деп эсептешет. Ошол кеменин корпусундагы муз чийген тешикти азыркыга чейин эч ким көргөн эмес. Анткени ал чийилген жери ылайга батып калган. Эң ыктымалдуу версия боюнча айсберг кеменин бортун тешип кирбестен аны катуу жанчып, бириккен жерлери ажырап кеткен.
Азыркы кемелер таптакыр башкача технология менен жасалат. Эгерде айсбергди сүзүп алчу болсо, соккуну кабыл ала алат. Керек болсо майда айсбергтерди талкалап сүзүп өтүп да кете алат. Капталы тешилип сууга толсо, негизги корпус менен сырткы корпустун ортосуна толот. Аны сыртка сордуруп чыгаруучу соргучтар да абдан жакшы иштейт. Мындан тышкары кооптуу жерлерди алдын ала аныктап туруучу GPS, радар сыяктуу жаңы технологиялар менен жабдылган. Бирок Титаник кыйрагандан бери мындан башка чоң кемелер курулса да, Титаниктин аты ар дайым айтылып келет. Титаниктин кыйрашы адамзат тарыхындагы эң белгилүү катастрофалардын бири болгон. Кеме тууралуу ондогон китептер, бир нече көркөм тасмалар тартылган. Айрыкча 1997 жылы режиссер Джеймс Кэмерон тарткан Титаник кино тасмасы өзгөчө болгон. Кино көркөмдөлсө да, режиссер тарыхый фактыларга өзгөчө көңүл буруп, лайнердин акыркы сааттарындагы башаламандыкты өтө реалдуу сүрөттөгөн. Бул окуя табияттын күчтөрү алдында адам канчалык алсыз экенин жана эч бир нерсе кемчилдиксиз болбой турганын эске салат. Титаниктин кыйрашы боюнча кыскача ушундай. Эгер видео жакса лайк басып, каттала элек болсоңуз, каттала кетиңиз. Сиздин видеого жасаган реакцияңыз каналдын өнүгүшүнө чоң жардам берет. Аягына чейин көргөн сизге ыраазычылык билдирем. Саламатта болуңуз.